Төрөт процесси кандай жүрөт? Толгоо башталганын кантип билем? Төрөт учурунда эмнени кылыш керек жана эмнени кылбаш керек? Эгер ушул суроолорго жооп алгыңыз келсе, анда бул видеону аягына чейин сөзсүз көрүңүз. Саламатсыздарбы, Билесиңби KG каналынын көрөрмандары. Менин атым Наргиза Кожобекова. Менин 4 балам бар. Өзүмдүн влогумда силерге эне болуу тажрыйбам менен бөлүшүп, түрдүү кеңештерди бергенге аракет кылам. Бүгүнкү темабыз төрөткө эмоционалдык жактан даярдануу жана төрөт процессинин өзү кандайча жүрөт. Аял өзүн кандай сезет, ошол тууралуу айтып берейин деп чечтим. Бул болсо илгертеден апа-бабалардан калган философия. Төрөт кош бойлуу кезинде эң башкысы кыргыздарда жакшы ниет жарым ырыс деген аябай жакшы сөз бар. Ошол чынында эле ошондой. Силердин психологиялык абалың, психологиялык эмоционалдык абалыңар, орусча айтканда настрой, бул аябай көп нерсени чечет жана чоң таасирин тийгизет. Төрөт бул чынында эле майрам эмес. Ал жака сүйүнүп, жыргап кандай сонун экен деген аял менимче болгон эмес болуш керек эч качан. Физиологиялык жактан бул аябай кыйын процесс, аябай оор физиологиялык, психологиялык, эмоционалдык жактан ошонун баардыгын кабыл алып жана ошого даяр болгонго аракет кылгыла. Дагы бир кеңешим, мүмкүн болушунча көп маалымат чогултканга аракет кылгыла. Бирок маалымат объективдүү жана реалдуулукка жакындатылган маалымат болсун. Канчалык көп билсеңер, ошончолук көп нерсеге даяр болосуңар жана кандайдыр бир кырдаалда өзүңөрдү кантип алып жүрүп, эмнеге даяр болуп, эмнелер болушу мүмкүн, эмнелер болушу мүмкүн эмес, ошолордун баардыгын билгениңер деле бир топ жардамын тийгизет. Мен ар бир кош бойлуулугумда интернетти тытып, узунунан, туурасынан баардык маалыматтардын баардыгын окуп, билсем деле кайталап окуп, кайрадан эстеп, билгенге аракет кылгам. Силерге дагы ошону сунуштайм. Толгоонун башталганын кантип билем? Бул суроо көбүнчө биринчи ирет кош бойлуу болгон келиндерде пайда болушу мүмкүн. Биз кинодон, көпчүлүк кинолордо ошондой кадрлар болот. Аялдын боюнда бар, курсагы чоң, бир жерде жүрөт, иштери менен, кандайдыр бир кечеде, бир жумушунда отурган болот. Анан кийин бир заматта эле толтура суусу кетип, жердин баары суу болуп калып, анан элдин баары ызы чуу түшөт. Аны дароо төрөт үйүнө жеткиришет, анан ал төрөп коет. Ой, а почему пол мокрый? Черт, только не это. Нет, это не я. Это не я. И не я. Нет, и не я тоже. Это у меня воды отошли. Чынында андай эмес. Чынында мындай болушу өтө сейрек боло турган көрүнүш. Биринчиден, ар дайым эле ошончо көп суу кетиши мүмкүн эмес. Экинчиден, ошончолук көп суу кеткенде деле дароо төрөй калат деп эч ким сизге кепилдик бербейт. Себеби аял кишинин жатын моюнчасы 3 сааттан 18 саатка чейинки мезгил аралыкта ачылат. Ошондуктан айрымдар 3 сааттын ичинде толгоо тартып төрөп коюшу мүмкүн, айрымдар 18 саатка чейин толгоо тартып жүрө беришет. Кээ бир учурларда суу аз-аздан кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн, мен биринчи жолу кош бойлуу болгон кезимде төрөй турган күнү эртең менен суу бир аздан кете баштаган, бир жарым саатта бир, 20 мүнөттө бир улам туалетке барып тургам. Анан ичимен сук тийип калган окшойт, балким цистит болуп калдымбы деген ойлор келген ошол учурда. Анан көрсө кийин түшүндүм, ошол учурда эле суу кетип аткан экен.
Саубай эл, толгоону кандайча сүрөттөп берсе болот? Бул ичиң, белиң бир мондай кысып, катуу кысып, анан кайра кое берип ооруйт. Анан ооруксуну бир алыстан башталып келаткандай болот да. Башында алыстан келаткандай болуп, анан улам жакындаган сайын оорунун күчү улам катуулап, улам катуураак кысып, анан кийин кое берет. Ал учурда бир денең чымырканып, кара терге түшөсүң да. Башында толгоонун өзү бир 15-20 секундка эле созулушу мүмкүн. Бирок толгоонун ортосундагы аралык кыскарган сайын толгоонун узактыгы дагы улам узара баштайт. Башында бир 10-15 секунд, анан кийин 30 секунд, анан 1 мүнөт боло берет да. Ошондон улам толгоо экенин билсе болот. Бирок бардыгы эле аялдарда толгоо боло бербейт. Айрым учурларда төрөй турган мөөнөтү келсе дагы толгоо жок болот. Мындай учурда мөөнөттү так аныктап алып, эгер 40 жума боло турган болсо, андан кийин дагы 2 жума убакыт берилет. 42 жумадан кийин сөзсүз төрөт үйүнө барып, дарыгерге кайрылыш керек. Алар андан ары эмне кылышты сиз менен бирге чечишет. Төрөт үйүнө качан баруу керек? Эгер силердин толгооңор сааттай болуп чыкылдап, өз маалында келип, өз убагында кайталанып турса, аралыгы 10-15 мүнөт болуп калгандан кийин төрөт үйүнө жөнөй берсеңер болот. Я буду папой? Будешь. Ты можешь на меня положиться. Можешь на меня положить. Төрөт үйүнө эрте барыштын зарылчылыгы жок. Эмне үчүн? Анткени биринчи төрөтүмдө мен таң атпай саат 6-дан больницага жетип баргам. Толгоом башталды окшойт деп. Ал жакта бир күн кечке болуп, кечки саат 4:30 көз жаргам. Бул мезгил аралыкта бир нече келин төрөдү. Вы позволите? Ну, выражаете? Алардын төрөгөндөрүн мен көрдүм, толгоо тартып атканын көрдүм, алардын кыйкырып ызы салып аткандарын уктум. Мунун баардыгын угуп көрүп аткандан кийин өзүңдө корку сезими пайда болот. Ушундайлардын айынан өзүң кыйналып турасың, анын үстүнө сырттан дагы башка маалыматтар келип силерге кандайдыр бир таасирин тийгизет, анан бул толгоону таркатып ийиши мүмкүн. Ошондуктан көпчүлүк келиндер деле мындай болот, төрөт үйүнө баргандан кийин толгоом жазылып кетти деген. Ошондуктан өз маалында барган эле туура. Бирок бул кечигип барыш керек деген кеңеш эмес. Анткени кээ бир келиндерде орусча стремительные роды деген термин бар. Мындайда аял 2-3 саат эле толготуп төрөп коет. Ошондуктан мындай кырдаал болушун дагы эске алып, төрөт үйүнө өз маалында барганга аракет кылгыла. Болбосо жолдо төрөп коюшуңуз мүмкүн. Кийинки балдарымда тажрыйбалуу болуп калгам. Толгоом башталганын сезгенден кийин даярданып, үйдүн ичин бир сыйра жыйнап, төрөт үйүнө алып бара турган сумкаларымды текшерип, документтеримди бир сыйра карап чыгып, сууга түшүп, жуунуп, тазаланып алып баргам. Бардык эле төрөт үйүндө ысык суу боло бербейт, ошондуктан мүмкүн болушунча жеке гигиеналык процедураларды төрөт үйүнө барганга чейин жасап алганга аракет кылыңыз. Менин жакын курбум толгоосу башталганда үйдөн пельмень түйүп, үй бүлөсүнүн 3-4 күндүк тамак ашын камдап коюп туруп, анан төрөт үйүнө барып төрөйт. Ошондой учурлар дагы болот. Негизинен бул туура. Анткени толгоо тартып жаткан учурда бир аз алаксып, убакыттан утасың. Убакыттын кантип өтүп атканын байкабайсың деп айта албайм. Байкайсың, сөзсүз түрдө байкайсың, бирок бир аз тезирээк өткөндөй сезилет.
Эми төрөт үйүнө келдиңиз, кабыл ала турган топко барып, каттоодон өттүңүз, документтериңиздин баардыгын текшерди, бүт баардыгын жазып алды, сизди өзүнчө бир бөлмөгө, палатага бөлүп коюшат. Толгооңуз улана берет. Мындайда менин бере турган башкы кеңешим бул дем алуу техникасы. Бул менин кийинки 3 төрөтүмдө аябай жакшы жардам берген. Анын жардамы эмнеде? Ооруксунууну басат деп айта албайм. Ал ооруганы кандай ооруса ошойдон эле ооруй берет менимче. Бирок дем алуу техникасы адамды алаксытат. Себеби анда бирде тез дем алып итче тилиңди чыгарып алып дем алышың керек. Бирде тескерисинче узак жана терең дем алышың керек. Анан аларды улам кезектештирип турушуң керек. Андан кийин санашың керек. Бирде 10 жолу дем алып, бирде 7 жолу дем алып. Жашоодогу неме да? Жашоону оңойлоштура турган хитросттар. Анан ошолордун баарын санап атып дагы өзүңдүн абалыңан бир аз болсо дагы алаксыйсың. Толгоо тартып жатканда бүт денең ооруп, ушунчалык кыйналасың, кара терге түшөсүң. Анан кыйналганыңан онтолоп кыйкыргың келет. Ушуну айтсам неметик. Бирок көпчүлүк врачтар, гинекологтор, психологтор Как больно. кыйкырыштын кереги жок деп айтышат. Мен дагы алардын кеңешине кошулам. Себеби биз кыйкырып аткан учурда бардык күчүбүз, алыбыз, энергиябыз кыйкырыкка кетип калат дагы. Алдыда төрөт бар. Муну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Төрөткө дагы күч кубат керек. Ошондуктан толгоо башталып аткан учурда кыйкырып беймаза болуп ызы чуу салышка эмес, ошонун баардыгын мондай көкүрөктөн ылдый багыттаганга аракет кылгыла. Бул өзүңүзгө дагы тезирээк көз жарганга жардам берет, баланын дагы тезирээк төрөлүшүнө өбөлгө болот. Төрөп жатканымды кантип билем деп сурашыңыз мүмкүн. Төрөгөнгө аз калганда жана толгоонун арасында кандайдыр бир интервал болот, 10 мүнөт, 5 мүнөт, 2 мүнөттөн жүрө отуруп кыскарат деп атпаймынбы? Ошол нерсе жоюлуп, бир гана узун, тынымсыз ооруганга айланат. Биринчиден аял киши чоңго туалетке баргысы келет, бул бирден бир белги. Экинчиси, аял кара терге түшүп, бүт денесинин баары былчылдап суу болуп калат. Чачынын арасы, кийими, жону. Дагы бир белгиси төрөткө аз калганынын. Аял киши боюн түз кармап баса албай калат. Мындайда кемпирге окшоп бөкчөйүп, күч бүктөлүп алып, түз баса албай каласыңар. Төрөт залына келгенден кийин өзүңүздү жоготпогула, паникага алдырбагыла. Көзүңүздү чоң ачып алып, доктордун бардык айткан сөзүн жакшылап кунт коюп укканга аракет кылгыла. Когда мы начнем? Немедленно. Анын ар бир командасын так жана дароо аткаргыла. Доктор ыйын дегенде ыйыныш керек, токтот дегенде токтотуш керек. Себеби ашыкча ыйын койгон учурда биринчиден баланы кысып коесуңар, экинчиден жыныс-кыны айрылып кетиши мүмкүн. Орусча айтканда разрыв болот. Ыйынып аткан учурда докторлар бетиң менен эмес, ылдый жака багыттап ыйынгының деп айтат. Муну бекеринен айтышпайт. Себеби бетиңер менен ыйынган учурда беттеги майда кан тамырлар жана көздөгү майда кан тамырлар жарылып кетет. Бул биринчиден. Экинчиден аялдын көрүүсү начарлап кетиши мүмкүн. Менде ошондой болгон. Менин өзүмдүн эле башынан зрением начар. Анан биринчи төрөттөн кийин ага чейин -3,5 болчу. Биринчи төрөттөн кийин -6га түшүп кеткен.
бала төрөлүп, докторлор аны сиздин көкүрөгүңүзгө жаткырышты, баланы кучагыңызга алып, анын көзүн карап, балаңызды биринчи жолу көрүп, аны маңдайынан жыттайсыз. Бул бакыттын туу чокусу деп айтсам жаңылышпайм. Бирок ошону менен бүтүп калбайт төрөттүн өзү. Баланы сиздин колуңузга карматкандан кийин врачтар сизге айтат, төрөт бүтө элек, эми баланын тону түшүш керек. Дагы бир жолу доктордун айткандарын угуп, чымырканып, бул процессти соңуна чыгарып коюу керек. Биз азыр 21-кылымда жашап жатабыз. Азыркы тапта техника, медицина, илим, билим бардык нерсе өнүккөн, өзүнүн укмуштуудай деңгээлине жеткен. Бирок ошентсе дагы деле аялдар таш доорунда кандай төрөсө, дагы деле ошондой төрөйбүз. Ошондуктан урматтуу аялдар, кыз келиндер, төрөй турган болсоңор, өзүңөргө гана ишенгиле, көбүрөөк маалымат чогултканга аракет кылгыла, жана сизди төрөтө турган доктор менен, сизди төрөтө турган докторлордун тобу менен бир команда болуп, биргеликте иштеп, бул ишти соңуна чыгарганга аракет кылгыла. Эгер бул видео сиз үчүн пайдалуу жана кызыктуу болсо, сөзсүз бөлүшкүлө, өзүңөрдүн окуяларыңар жөнүндө силерде кандай болгон комментарийге жазгыла, анан бизге жазылгыла, дагы көптөгөн кызыктуу маалыматтарды айтып бергенге аракет кылабыз. Кандай маалыматтарды укуңар келет, эмне жөнүндө билгиңер келет, бул тууралуу да комментарийге жазгыла. Биз силердин оюңарды сөзсүз эсибизге алабыз.